19-кылымда Парижде курулган Эйфель мунарасы эми Аксы районунун Иринжет айылынын так ортосуна курулду. Анын айырмасы Парижде жасалган мунарадан 25 эсеге кичине болуп, бийиктиги 12 метрде түзсө, ал эми турасы 6 метрде түзөт. Сүрөткө түшкөнү канча? Эйфель мунарасынын көчүрмөсүн 20 жылдык жолугушууга чогулган классташтар салып жатышат. 45 жалпы 300 000 сом чогултуп, айылга пайдалуу эстелик калтырсак деп максаттарын ишке ашырышты. Иринжетке көрктүү мунара керек деген Залкарбек Өскөнбаевдин демилгеси классташтарына жагып, ар бири 20 000 сомдон жыйнап беришкен. Ошентип бала чактарында кыялданган Эйфель мунарасы айылына тургузулду. Парижди көрүп, суктанчумун, мисалы, жаш кезимде ушундай Парижге барып, биз дагы ошонун айлана тегерегинде жүрсөк, сүрөткө түшүп дегендей ушундай мечта болгон, мындай. Мунара жакында эле тургузулуп, ачылышы боло элек. Ошого карабай Эйфелге келип сүрөткө түшүп кеткендердин саны көбөйгөн. Мунара айылдын так ортосуна жайгашып, 3 участканы бириктирүүчү жерге орнотулган. Жергиликтүүлөрдүн айтымдарында эл айрыкча түнкүсүн арбайт. Анткени кечинде мунаранын жарыгы жанып, кадимки чакан Парижге айланат. Бул демилге көтөрүп, ушу айылга бир жакшы объектилерди же болбосо какой-то бир инфраструктураны оңдоочу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча биз жол көрсөтүп койдук деп ойлойм биздин кийинки муундарга. Такшалган математик окуучулар бар эле. Бүгүн биздин айылыбызга эң жакшы бир ушундай бир символикалык жакшы мындай эмне деп коебуз, мунара куруп берип отурушат. Буга чейин 10 жылдык, 20 жылдык жолугушууга чогулган классташтар мектепке керектүү гана каражаттарды алып берип келишкен. Ал эми айылга көрүп бере турган имараттарды салуу, социалдык өнүгүүсүнө салым кошкондор дээрлик жок болгон. Эми Шакет Айматов мектебинин бүтүрүүчүлөрү жөрөлгөнү карманып, кийинки 20 жылдыктагыларга эстафетаны өткөрүп беришет. Сесендерден алган үлгү катары, мына мечиттерге дааратканалар жок болуп атат, ушу мечиттерге даараткана кылып берсек деген идеяларыбыз бар. Көрктөндүрүү жаатында скамейкаларды же болбосо мусорный урналарды жасатып берсек деген дагы ойлорубуз бар. Буга чейинки юбилейлар, 20 жылдык, 10 жылдык юбилейлар жөн эле оюн-зоок ушундай нерсени өткөрүп келсек, быйылкы булар жакшы традицияны башташты да. Бизге бир 300 000 сом тегерегинде архитектуралык элементти бизге айыл өкмөтүнүн салымына кошуп атышат. Мунаранын курулуш материалдарына 300 000 сом акча кеткен. Курулушун классташтар ашар жолу менен өздөрү бүтүрүшкөн. Ал бир айга созулуп, учурда жарыктандыруу иштери гана калды. Эске сала кетсек, Эйфель мунарасы Францияда мындан 189 жыл мурун курулуп пайдаланууга берилген. Аталышы кайталангыс инженер. Анын түзүүчүсү Александр Гюстав Эйфелдин ысымынан коюлган. Мунаранын бийиктиги 300 метрде түзүп, бүгүнкү күнгө чейин Париждин символу болуп саналат. Асель Бусурманкул кызы, Шайыр Зайрибек уулу, Аксы району.